Assalamu алейкум, саламатсыздарбы? Жалпы менин Narc Life аттуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мына биз интервьюлардын түрмөгүн сиздер менен баштадык эле. Бүгүн 4-чү чыгарылышын сиздерге тартуулайбыз. 4-чү чыгарылышын биз Кипрден атайын мен окуучум менен байланышып, ушул окуучумдан интервью алам. Кут билим окуу тарбия комплексинин 2018-жылкы бүтүрүүчүсү. Өз кезегинде кыргыз тилин мыктылап окуган, физика сабагына абдан кызыккан, азыркы учурда ушул Кипрге барып билим алып жаткан мына ушул Райымбеков Дастан деген жигит менен бүгүн жакшы бир деңгээлде маек жүргүзөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ай? Өтө кубанычтамын сиздин ушул эфириңизге келип жатканга. Рахмат, мен да кубанычтамын. Негизгиси бул жерде биз 3 жыл мурун ошол буга чейин айтылып кеткен микрофон сенде бүтүрүүчү деген мектептин масштабындагы долбоорду дал ушул алып баруучусу Келечек деген жигит, анан кийин ушул Дастан деген жигит эле да. Ошондо ага чейинки 2017-жылкы бүтүрүүчүлөрдөн бир топ интервью алып, кайсы бир деңгээлде ушул маек кандай болоорун, суроону кантип бериш керек, жоопту кантип алыш керек деген түшүнүктөрдү ошондо биз чогуу баштан өткөргөнбүз да. Демек бүгүн өзүң 2 жылдан кийин ошол учурда 2018-жылкы сезонунда өзүң да жооп берген элең. Биринчи ошол интервьюну угуп алалы, сен экөөбүз. 6 мүнөт, 5 мүнөттүк экен. Андан кийин биз бүгүнкү маегибизди баштайбыз. Assalamu alaikum. Bagay jeydi. Okuyucular, sende бүтүрүүчү 2018 топ сиздерден биздин топубуз ошол сезон чыгасыздар. Шайыр баскан жерде чыккан ушундай демечи өзү кетсем болот. Райымбек Дастан, ассаламу алейкум. Саң жакшысыз жок. Алгач өзүң кандай сөздөрдү алабыз. Бул жака 7-чи катта ошол 5 жыл аралыгында окудум. 5 жыл аралыгында сен үчүн ушундай эле кандай жаңы ачты деген ушул 5 кайсы сабак Ашкабада кыскача алып алган деген башында физика андан кийин алага деген ойлор экени туган жери узакта ушул жактын абасы менен суусун ичип ошо бар нерсе ушул жерде болуп мен ошо мен үчүн жака ошо дагы мен ушунча Кыргызстанга айналып келчү Кыргызстанга эмне үчүн сөз бар эсе жакта эле калса башка жер аймаган ошо башка жер нерсе ошол башка жерде
нерсени жасасак ал мамлекетте биздин буюрса жакшы жалпы ушул иш килсе деген дегенде жөнөмүздө дайым кечинде алып жебейбиз да 4-5 күн кечинде анан бир жолу кечинде кечинде тушенка ошону нан жок ошо кантип жейбиз деп столовыйга барганбыз столовыйга барсак жок астынан ачылган жер ошол жер ачып атсак охранник келип эмне болуп атасыңар ошентсек күч берип ошол жерден нан алып деген ошол бешиктен эми ошону каттуу күндөрдө эсте калат эми биздин аягычы эркин кытай жабык берилген бүчө жеке парламент жеке метод агайларга бирге жабык жагайлар чын дилинде чыккан биринчиден ошо класстан баштап английский жакшы мисалы азыркыдан жакшы агайлар аткаруу ошол нерсени башынан өткөрүп ошол кызмет тажрыйбасын ошо агайлар адашпайсыңар агайларга эжелерге эң жашоо керек нерселерди алдында эле жактан ошол эртең турасыңар ийгилик каалайм жакшы тапшырып келечекте кемеңгерчилик ушуну менен берүүбүз аягына келип жетти кийинкиде амандашканча салам 2018-жылдын май айында менимче эртең деп атпайбынбы май айында болгон жакшы маек болгон экен ал эми быйыл болсо мынакей 2020-жылдын апрель айында май айынын келишине да 5 эле күн калды бир ай калды дейсиңби азыр деген ушу карантинде жатып мындай немеден дагы убакытты дагы ошо көп билбей калдым азыр кандай болуп аткандарын календарда унутуп баратасың эшикке чыкпай жакшы абалың кандай негизи азыркы учурда кандай эми бир аз биз эми сен тууралуу маалымат билем бирок көрүүчүлөрүбүзгө айта кетсең университетке кантип барып калдың деги эле азыркы учурда окууң кандай деңгээлде болуп жатат кандай өзгөрүүлөр бар жашооңдо мен деген бул жака 11-классты бүткөндөн кийин бир сынак тапшыргам тест ал жактан сынакты тапшыргандан кийин бизге бир агентстводон чалып ушу силер өттүңөр бул университетке тапшырганга биз жардам беребиз деп чалышкан анан биз ал жака ата энем менен барганбыз анан барып ал жактан бул жака тапшыруу боюнча кандай болот эмне болот бардык нерселерин айтып беришкен документти кандай жөнөтөсүңөр деген сыяктуу суроолор боюнча андан кийин бул нерсе апрель айларында болгон ошол жанагы сынак бул жака келүү боюнча чечилүүчү маселелер ошо апрель айларында болгон ошол убакта эле биз тиешелүү документтерибизди чогултуп тапшырып койгонбуз бирок университеттин жообу келе элек болчу андан уже ортого жакын уже жооп келген ушул жакта окуй турганымды уже ошол убактарда билип калдым
Анан ошентип келдим, жай бүтүп, көздүн бул жакта окуу деген 24-сентябрларда башталат дайыма, 20-сентябрдан кийин. Анан мен ошол күз ай, сентябрь айынын аяк жактарында бул жака келип, анан ошол окууну баштадым. Жаңы башталганда мен деген бул жактан келип дагы сынак тапшырдым, англис тили үчүн, англис тил деңгээли боюнча. Ал жактан ошол англис тил билгендин деңгээли жетпей калып, 1,5 жылдык тил курсун алдым бул жактан. Анан окуум бекер болгондуктан бул жактын ушундай системасы жакшы болчу. Мен башында экзаменден өтүп келгенде окуум бекер болуп келген, ошондуктан тил курсу үчүн дагы эч кандай каражат төлөбөй бекер окудум. Анан жарым жылдан баштап бул жакта Кыргызстандагыдай эмес, кышында дагы жаңы семестр баштала берет. Анан ошентип 2019-жылдын кыш айынан баштап биринчи курсту окуп баштадым. Жакшы, бул таржымалыңдын баары угуп жаткан бүтүрүүчүлөргө келечекте максатын ошол чет мамлекетте билим алып анан кийин орундатам дегендер үчүн абдан жакшы кеңеш болот деген ойдомун. Эми сага суроо албетте бир топ суроолорду мен даярдап койгом ичимден. Деги эле бул интервьюга биринчи мен сага сунуштаганда кандай ойдо болдуң жана ошондой эле мен сага кечээ сунуштадым муну, бүгүн мына биз байланышып жатабыз. Деги эле эмне жөнүндө айткың келди эң алгач ошол тууралуу билип алайын. Ошол сиз мага жазганда эле мен деген сразу ойлодум. Неме бул жакта ошо окуп жаткан боюнча көп суроолор болот болуш керек деп. Анан ошондой сыяктуу ойлор кетти. Бирок мен өзүм деген Юрий Дудьту билесизби? Интервьюер. Юрий Дудь. Өзүм ошонун фанатымын. Ошонун фанатымын. Анан мындай оптимистический ойлор кетти да. Мен да ошолорго келген адамдар сыяктуу, может, ушундай кызыктуу интервью болот деген сыяктуу ойлор кетти. Анткени дайыма калтырбай көрөм ар бир немесин, ар бир чыгарылышын. Анан ошондой жакшы интервью болот болуш керек деген ой кетти дароо эле. Жакшы. Менден үмүтүң зор экен да, бул сөздөрүңдөн астында ушундай ой жатат экен. Эми ал Юрий Дудь албетте ал интервьюер кайсы бир деңгээлде топ жарган деп жүрөбүз да. Канчалаган киши, канча миллион подписчикке атаң катталуучусу бар экен. Бир документалдык тасмалар эле 30 миллион көрүүнү топтойт экен. Албетте ал деңгээлге жетпесек дагы биз бул атайын кыргыз контентине арналып атпайбы? Кыргызстан үчүн, жалпы кыргыз тилдүүлөр үчүн кыргыз адаби тилин өнүктүрүү максатында кайсы бир деңгээлде. Демек бүгүн биз ошол сен көбүнчө кайсы орус тилинде ойлоносуңбу же кыргыз тилинде ойлоносуңбу? Ушул тууралуу мен сенден буга чейин бир да сураган эмесмин. Мен деген негизи үйдө деген биз кыргызча сүйлөшөбүз. Бирок мен азыр ойлоп көрсөм, бул жакка келгенден кийин кыргызча сүйлөгөн, өзүбүздүн үйдө кыргызча сүйлөйбүз, бирок сыртка чыккандан кийин көбүнчө мындай өзүбүздүн контингент бул СНГ мамлекеттеринен болгон үчүн орусча көп сүйлөшкөнгө туура келип калды да. Англисче бул сабакта англисче өтөт, сабактар. Анан мисалы башка улуттун адамдары менен сүйлөшкөндө англисче сүйлөшөсүң, бирок көбүнчө ошол орусча өзүмдөй орусча болуп калды окшойт деп ойлоп калдым да. Себеби көп нерселерди дагы орусча көрүп ошондой сыяктуу. Бирок үйдө кыргызча сүйлөшөбүз, бул жакта кыргыздар менен кыргызча сүйлөшөбүз, бирок кантсе дагы көбүнчө мисалы 70% орусча нерселерди көрүп, орусча сүйлөшүп ушундай болуп калды окшойт. Азыркы убакта. Ойлонгондочу, Ойлонгондо кыргызча эле ойлоном. Сүйлөгөндө кайсы бир деңгээлде ойлонуп атып туруп, анан кийин кыргызчаны орусчага которосуң да, ошондой болобу сенде? Жок, андай болбойт. Дароо эле орусча урдуруп ийесиң, Если орусча сүйлөсө, мындай ойлонбой эле орусча сүйлөп кете берем. Если кыргызча болуп атканда деле ойлонбой эле сүйлөйм, ушундай сыяктуу. Бирок дагы бир маселе, бул англис тилинен болуп атканда, англис тилинен бир нерсе айтарда, бизде өзүбүздүн native speaker деп коет го, өзүбүздүн тил болбогондуктан биз ошо көбүнчө ушундай нерсе калыптанып калат экен да. Биз ойлонбой эмес, мисалы бир тилден бир тилге которуп сүйлөп калат экенбиз. Ошол боюнча айтсам, мен орусчадан котором, анткени
көбүнчө кыргызча которгондо азыр сөздөр туура эмес болуп калат. Ошондуктан орусчадан которгонго туура келет. Бул эми мыйзам ченемдүү кадимкиле көрүнүш деп ойлойм. Жакшы, демек окууну бүтүп уяңдан учканыңа 2 жыл болду. 2 жылда өзүң айткандай баягы чоң кишилердин жашоосу кайсыл деңгээлде өз алдынча изденген киши болдуң да азыркы учурда. Кандай мындай эпатаждуу өзгөрүүлөр болду жашооңдо? Же өтө деле өзгөрүү болгон жок деп эсептейсиңби? Өзгөрүү албетте болду. Лицеде жашоо таптакыр башкача, сыртта жашоо таптакыр башкача экен. Бул жакка келгенде дагы эми лицеде жүргөндө деле ата энебизден алыс деле эмес, бирок ошондой болсо дагы көбүнчө ата энебизден мындай если проблемаң чыгып калса аларга кайрылып, если өз бир проблема чыгып калса ата энеңе айтчу мүмкүнчүлүк көбүрөөк болчу экен да. Бул жактан болсо алар алыста болуп, мисалы бир өтө чоң бир проблема болсо өзүң чечишиң керек болуп калат экен. Ошол өз алдынча жашоо. Мен ойлочумун мурда лицеде окуп атсам, мен ата энемден алыс жашайм, значит мен өз алдынча жашап жатам деп ойлочумун да. Өтө такыр андай эмес экен. Бул нерсе ошол 11 класста бүтүп, өз алдынча өзүңдүн проблемаларың чыгып баштаганда ошондо билинет экен. Кадимкидей, демек бул чыныгы турмуштук өзгөрүү ушул болуптур сен үчүн. Өз алдынча болуу, деги эле өз алдынчалык, мисалы үчүн өз алдынча көз карандысыз мамлекет болдук деп атпайбызбы биз 91-жылдан бери. Анан адамдар да өз алдынча коюш керек, же болбосо баланы тарбиялаганда да өз алдынча кой, ал эркин жүрсүн деп коебуз да. Өз алдынча болуу дегенибиз эмне? Өз алдынча болуу менин оюмда биз баары 18 жашка чейин 18 жашка чыккыча ушул ата энебиздин карамагында жүргөндө өз алдынча боло албайбыз. Анткени проблемаң чыкса, сен билесиң да, сен бирөөгө айта аласың. Бирөөгө айтып, ал решать ошол нерсени чече аларын толук билесиң. Ал эми ошол ушундай бир азыркы убакта биз чоңоюп университетте окуп жатканда көп нерсени ата энең чечпей турчу нерселер да чыгат экен. Сен өзүң кылчу нерселер чыгат экен. Ошол убакта сезесиң деп ойлойм. Ошо өз алдынчалык менин оюмча өзүнүн чыккан бир кыйынчылыктарын өтө билүү деп ойлойм. Жакшы. Ошол кыйынчылыктарды чече билүү деген сыяктуу. Дастан, көкүрөк төйүп жүргөн бир маселелер барбы? Азыркы тапта мен ошол ойлонто турчу маселе жете элексиңби? Азыр жаңыдан ошо башталды, анткени мен көп нерсени ойлончу эмес экенмин да. Азыр ушул карантин убактта биз деген Кыргызстанга кете албай калдык да азырчы. Анан ошол нерсени азыр чуркап жүрөбүз да, тиги посольствого жазып, элчиликке жазып, депутаттарга жазып, ушу бизди алып кеткиле депчи. Анан башка мамлекеттерден дагы биякта студенттер көп, алардын алып кетип атканын көрүп, мындай ошондо ичибизден ойлоп калат экенбиз да, Кыргызстандагы өнүктүрүш керек экенбиз деген сыяктуу. Биз ошо башка кээ бир мамлекеттердин деңгээлине жете элеккенбиз деген сыяктуу нерселер ойлонтуруп кетет экен. Дагы эле өзгөрүү өнүгүүнү улай эле 5 жыл лицейде жүргөн Дастандын ой жүгүртүүсү менен азыркы 2 жылдык баягы Кипрде жүргөн Дастандын ой жүгүртүүсүндө, дүйнө таанымында кандай айырмачылыктар бар? Мен ошо лицеде жүргөндө башка жака кетким келишкен да, эмнегедир. Башка жака бир нерсе болуп илинип кетип калсам деген сыяктуу нерсе болчу экен. Менде ошондой нерсе бар болчу экен. Ошону азыр ойлоп атам да. Азыркы убакта эң негизги нерсе ошол го дейм, мекенге болгон мындай башкача ойгонот экен да бул жакта жүргөндөчү. Мурда мисалы Кыргызстан мындай биякта жүрөм, эчтеке неме же мындай сезилчү эмес экен да. Мен жүрөм деген сыяктуу элечи. Бул жака келгенде бир мындай баары ойлонуп баштайт экенсиң, мен бул жакта жүрөм, тияк башкача экен, бул жак башкача экен.
кыйынчылыктар чыкканда да ойлонуп экенсиң, тиякта эле калып калбай деген сыяктуучу. Анан бирок негизи ошол. Анан ошо башка адамдар менен сүйлөшөсүң. Адамдар менен сүйлөшүп, алар менен сүйлөшкөндө алардан көп нерсени үйрөнөсүң. Ошондой сыяктуу нерселер, көп нерсе үйрөнүп ошо неме дүйнө таанымыңда өсөт экен да. Мисалы, Кыргызстанда жүргөндө ошол жактагы эле проблемаларды билсең, азыр болсо, мисалы, башка досуң менен сүйлөшсөң, ал ошо өзүнүн мамлекетинде болгон нерсе жөнүндө айтып берсе, бул жакта да ушундай турбайбы деген сыяктуу нерселер болот экен. Сенин жеке сапаттарыңа токтололу бир аз. Мен эми башында да айтып кеттим, сүрөттөп сени ушул баягы мектепте жүргөндө эле илгериленип бир иш-чаралар болсо алып баруучу боло калып, ырдай калып, мисалы үчүн кишилер менен жүргөндө сөзсүз юмор менен жүрүп, күлгөн жерде күлүп, анан кайгырган жерде кайгырып дегендей ушундай бир кээ бир учурда чукул бир өзгөрүүлөргө дагы макул болуп, анан кийин иш кылып, жашоонун баягы монотондуу жашоодон мүмкүн болушунча качкан кишисиң да. Ал эми сен өзүңдү кантип сүрөттөйсүң? Кантип мүнөздөйсүң? Мен дагы ошо сиз айткандай эле ошол нерсеге кошулам. Мен ушундай мындай бир орунда турганды жактырбайм да. Мындай бул жакта ошол бизде көбүнчө убакыт аябай көп да. Бул жакта сабактар, мисалы, менде азыр 6 эле сабак бар. Анан 6 сабак жумасына бир күнүнө максимум 3 бара болот да, эң көп 3 бара болот. Анан ошондой сабактан чыгып, үйгө келип, анан ошондой убактарда мындай мага өтө неме зергичтүү болуп баштайт да. Анан мындай эмне кылаарымды билбей ошондой нерселер болот. Анткени лицеде жүргөндө аябай насыщенный деп коет го. Өтө мындай планированный ар бир убакыттын регламенти. Ар бир нерсе сабак 8ге чейин, 8 сабак болот же 7 сабак болот. Андан кийин бир нерсе кыласың, андан кийин бир нерсе кыласың. Ушундай го. Бул жакта деген ошол нерсени мындай лицеде өзү ушундай регламент берип койсо, бул жакта болсо ошондо өзүң түзүшүң керек болот экен да. Анан ошондо башында ошондой кыйынчылыктар болду. Анан ошон үчүн мен ошо өзүм сиз айткан нерсеге кошулам. Ошондой бир жерде мындай тура албаган адаммын деп ойлойм. Жакшы. Анан азыр ошол боштуктарды кантип толтуруп атасың? Азыр ошол бизде ошол немеге чейин эле бар болчу, мындай убакыттын көптүгүчү. Азыр болсо үйдө болуп калдык. Убакыт андан да көп болуп калды. Сабактар андан да кыскарды. Онлайн сабактар, мисалы, 3 саат болчу сабактар азыр 1,5 саат болуп калды да. Убакыт андан да көбөйдү. Анан азыр мен деген ошол подкасттарды угуп жатам. Кошумча өзүм сабагыма тиешелүү нерселерди мындай кошумча изилдегенге аракет кылып жатам. Ошол нерселер жөнүндө окуп. Анан бирок байыр ошо үйдө жатканда байыр мындай жалкоолукта кармап кетет экен. Бирок өзүмдү мындай давай сен кылышың керек деген сыяктуу нерсеге аракет кылып жатам. Бирок байыр эми карантинде болгондуктан азыр бүт адамдарда болуп жатыптыр. Аябай жашоосун мындай бүт нерсе пландалган адамдар да ушул нерсени айтып жатышат да. Мындай карантин байыр сбивать с толку деп коет го. Мындай жолдо баратсаң, ошол жолуна мындай киши деген сыяктуу. Талай кишилердин тагдырын өзгөрттү. Сага абдан катуу таасир берген экен. Кечээ мен Абдыкадыр менен сүйлөшүп атып, карантинде эң аягында эстедик да. Анда да мен оюма да келбептир. Аягында эстеп атпайбызбы? Демек, баягы жүрөгүңөн өткөрүп аткан экенсиң да ал нерсенин баарын. Жакшы. Демек, эми сенин бармактай мезгилиңе кайтып баралычы. Анткени ошол этап ар бир кишинин өмүрүндө маанилүү нерсе болуп эсептелинет. Балалык дооруңа баралы. Кандай киши бала болдуң ал учурда, кандай чөйрөдө чоңойдуң, эмне баалуулуктар сен үчүн бир мындай кол жеткистей болду, ата энең сага кандай тарбия берди, ошол учурда кимдерден үлгү алып, кимдерден өрнөк алып жашадың деген суроону узатайын. Балалык мезгилим. Мен деген 5-класска чейин шаарда окудум, Бишкекте. Ошол убакта эле мен ошол мындай
тентек бала болчумун, аябай бирөөгө тийише калып, же болбосо эми мындай тура алчу эмесмин да бир жердечи. Анан деген ошол убакта эле ушундай болчумун. Бирок ошол кандай десем, балалыгым ошол аябай мындай, анда дагы аябай мындай көптөгөн проблемалар болуп, үйдөн уруш угуп, ушундай сыяктуу нерселер менен коштолду. Анан ошол себептен дагы лицейге келгем мен. Көп ошо балдар менен эшикте ойноп, үйгө келбей, ушинтип ойноп кетип, ошондой болуп аткан убакыттар менен коштолгон. Анан мен деген ошо ата-энеме аябай ыраазымын. Ошо лицейге берип, мындай лицейге келгенден кийин дүйнө тааным аябай өзгөргөн да мен. Мындай оюндан башка нерселер деле бар турбайбы, окуса деле болот турбайбы, убактыңды ошо окууга бөлсө болот турбайбы деген нерселер келген. Окууга ошо лицейге келгенде кызыгып баштадым. Ага чейин андай вообще кызыгуу жок болчу менде. Эшикте ойносом, балдар менен бир жактарда жүрсөм, ушундай сыяктуу нерселер болчу да. Анан ошо лицейге келгенде мен ошол тарбиячымдан, ошо агайымдан, Нурдин агайдан аябай таасир алгам да. Мен ойлоп көрсөм, андай адамдарды жолуктурдумбу деп ойлоп, мындай ошо лицейге келечекте ошондой адамдар менен сүйлөшүп көрдүм беле деп да ойлоп кетем да. Мындай бүт нерсе түз жүргөн. Эми бизге ошол убакта биз кичинекей болгонбу же эмнегедир бизге мындай идеальный көрүнчү да, идеальный адамдардай көрүнчү. Анан биз ошолорго мындай карап түздөнгөнгө аракет кылчубуз. Мындай бүт нерсеси мындай кийингени, өзүнүн алып жүргөнү, ошол нерселерди мындай ошол нерселерди мындай идеал tutчубуз да. Анан мен дагы азыр ошо ойлоп кетем, биринчи тарбиячыбыз бар Жолдош байке. Биринчи класстан, жаңы келгенден баштап лицейге биринчи жылдан 9-класска чейин тарбиячыбыз болду. Азыр өзүмдөн ошондой нерселер чырталарын же ошол убакыт деген. Демек, үлгү алган инсандарыңды абдан жакшы айтып кеттиң. Эми Нурдин агай жөнүндө сөз жок. Баягы Кутбилимдин түптөлүшүндө салым кошкон легендардуу агайлардын бири. Агай бизди ушул көрсө, агайга чоң ыраазычылыкты дагы айтсак болот албетте. Анткени агайдын ошол силердин уядан учуп кетишиңерге чоң бир салымын кошкон, өзүн бир токтоо, ошол эле учурда ушундай бир мындай парасаты бийик киши да, менин баамымда ал киши. Ушундай баардык кырдаалдын алдын ала билип, кырдаалга жараша мамиле кылуу ушул көп нерсени ал агайдан биз алсак болот. Мен кийин жаш мугалим болуп барганда да ал агайдан көп бир жакшы таалим тарбия ала алдым десем болот да. Сен сөзүңө кошумча эми жакшы өрнөк алган инсандарыңды айттың. Мисалы үчүн кээ бирде биз виртуал же болбосо алыста жүрөт ал киши. Анан биз андан үлгү алабыз да, ал сени тааныбайт, сен аны тааныбайсың да. Ушундай кишилериң барбы? Мен ошол жаңы интервьюнун башында айтып кеттим, Юрий Дудь жөнүндө. Ошол кишиге аябай мындай неметем да, мындай эми мындай идеал тутам деп да айтпайм, бирок мындай ошол кишинин өзүнүн ишмердүүлүгү жагат да, кызыкканы. Анан ошол кишинин мен 2016-жылдан баштап ошо интервьюсун берсем, мен ал менен былтыр тааныштым. Бул жака келгенде ошол YouTube'ду мындай эмнелерди көрөм деп өзүм мындай жакшы нерселерди издеп жатып, ошол адамдын ошол интервьюларын таап калдым да. Анан өтө кызыктуу интервьюларды алат экен көрсө. Анан ошо адам катары өскөнү дагы мага мындай жакында эле ошону ойлонуп көрүп, ушул мурдагы интервьюларында бул мындай башында интервью алып баштаганда бул адам мындай ырчылардан, ушундай адамдардан алып, анан мындай башкача мындай резонанстуу мындай бүт элдер ушундай да суроо болмок беле деген сыяктуу мындай суроолорду берип, ошондой башкача несерьезный деп койсо болот го, ошондой суроолорду берип баштаптыр. Азыркы убакта уже акыркы бир жыл, жарым жыл, 5-6 ай болгондо 2-3 документалдуу фильм чыгарды. Булар азыр ошо баардыгы айтып жатышат, ошол адамдардын оюна неме берди депчи, оюна мындай өзгөртүү берди,
деп айтып жатышат. Анан ошо GQ-нун да Человек года деген алды окшойт. Ошо былтыркы жылы 2019 аташпасам 2019-2018 алды да. Анан ошол адам аябай жагат. Анан ошо ал адамдын мага немеси жагат да, изденүүсү. Абдан бир гана тармакты башында бир гана тармактан баштаган, андан кийин экономисттерди чакырды, программисттерди чакырды, доктурду чакырды, ушундай сыяктуу изденүүсү аябай жагат да, элге мындай маалымат таратканы, ошол мындай кээ бир адамдардын оюна влиять этет деп айта алам. Анан ошол мага абдан жагат. Демек, анын интервьюлары сенин аң сезимиңде реформа жасай алды деп түшүнсөк болобу? Ооба, көп 2-3 интервьюсунан кийин мен мындай оюм өзгөргөн да, мындай мен туура эмес ойлонуп жүргөн турбаймынбы деген сыяктуу. Мисалы мен деген акыркы жолу Кремниевая долина деген жөнүндө көрдүм. Ал жакта деген жанагы Google, Facebook ошол компаниялар бардыгы ошо Кремниевая долина деген жерде немеси бар да, офистери бар. Анан ошол жакта бүт иштерин бүт жерде жүргүзөт. Анан ал жердин аналогу жок да. Анан деген ошол жердеги адамдардан интервью алган. Азыр биз көрүп жаткан YouTube мобильный версиясын көрүп жатабыз го. Ошол мобильный версиясын ойлоп тапканга идея берген адамдан интервью алган. Анан жана Илон Масктын немеси бар го, Tesla. Ошол жерде иштеген мындай ар кандай кызыктуу адамдардан интервью алганда, анан алар деген жөн эле ошол өзүнүн мамлекетинде жүрүп, ошондой немеси бар болчу экен да, цели бар болчу экен. Мен мындай бир жашоомдо бир өтө жакшы нерсени кылышым керек деген. Анан ошол целдерин азыр ишке ашырып жатышыптыр. Ошол адамдардан интервью алган, абдан кызыктуу экен. Мындай шык берет экен да. Мен азыр кылып жаткан нерсем жөн эле кылбай эле туруптурмун деген сыяктуу бир шыктарды берет. Ошол интервьюсу аябай таасирдүү болду. Андан кийин Батыгин деген бир астрофизик бар. Азыр 9 планетаны издеп жаткан бир физик. Ошонун интервьюсунан кийин дагы аябай жакшы неме алгам, өзүмө шык алгам. Анткени Caltech деген Калифорнияда университетте профессор болуп иштейт экен. Анан ошол кишиден да өтө акылдуу киши экен да, өтө кызыктуу киши экен. Ошол нерселерден шык алгам. Дуйттун мен дагы көптөгөн чыгарылыштарын көрүп жүрөм, бирок ошол сен айткандарды чын эле көргөн эмес экенмин, азыр айтып берип атсаң. Ошолорду калдым. Жакшы. Демек, бул деген ушул Дастан деген жигиттин дайым изденүүнүн үстүндө жүргөндүгүн дагы кайсы бир деңгээлде билдирет. Себеби азыркы учурда интервью көргөн киши жок. Көпчү аз да, бар болуш керек, бирок аз да. Себеби эмне эле 2 киши олтуруп алып сүйлөшө берет. Өзгөчө кыргыз телевидениесин карасаң да саясатчылардын башын бириктирип эле ушинтип эле тигини талкуулап, муну талкуулайт берет эмеспи, башка айтканда. Андан мисалы үчүн мен да бала кезде далай көрдүм, бирок мындай кантип сүйлөш керек деген же болбосо оюңду туура кантип айтып бериш керек деген сыяктуу бир жөнөкөй эле нерселерди, эрежелерди, сырлардын баарын үйрөнө алган жокмун да. Бул да болсо ошол демек интервьюнун баягы кандай сапатта болгондугуна чоң бир көз каранды экен да, ошол нерсени айтып атасың азыр менимче. Жакшы. Дагы эмнелерге кызыгып атасың азыркы кезде? Мурун эмнелерге кызыкчу элең? Ошол кызыгууларың азыр балким тарап кеттиби же азыркы учурда ошол кызыгууларыңды мындай өркүндөтүп атасың? Негизи эле бул жашоодо эмнелерге кызыгасың? Мен негизи ошол немеде окуп жатсам дагы, технический багытта окуп жатсам дагы, өзүмдү мындай неме жактагы нерселер менен алаксытканга аракет кылам. Жанагындай творческий нерселер болот го, ырдап ушундай сыяктуу чыгармачылык бир нерселерди ойлонуп деген сыяктуу. Ошо азыр мурда ошо лицеде жүргөндө да көп ушундай ырдап, ушундай болуп жүрчү элем. Азыр ошо сабак учурунда мындай ал нерсе ошо көп бул жакта жүргөндө дейм, каяка ырдайсың мындай неме болуп калган. Ошол нерсе калып калган. Азыр ошо кайра жатып алып мындай неме болгон, зериккенден ошол нерселерге кызыгып,
кайра жаңы бир техникаларды ошондойлорду үйрөнүп жатам. Ошол нерсе кызык жатат. А негизинен алганда мен жанагындай илимий жаңы мондай нерселер чыгат го, ошондой нерселерге кызыгып, мындай дайыма изденип турам. Эмне болуп атыптыр деген сыяктуу, эмнени издеп атышыптыр, кимден издеп атат, кандай мындай инновациялар болуп жатат, ошолорду мындай калтырбаганга аракет кылам, эмне болуп жаткандарын. Андан башка спортко кызыгам. Спорт, футбол, UFC ошол сыяктуу нерселерди бүт нерсесин мониторить деп коет го. Кандай жаңылык болсо, ошонун баарын билип турганга жакшы көрөм да ошондой нерсени. Жакшы. Демек ар тараптуу инсансың, чыгармачылыкка дагы, илимге дагы, техникага дагы, андан сырткары спортко дагы, демек ар тараптын баардыгын камтыганга аракет кыласың. Чачылып кетем деп ойлобойсуңбу? Мындай аң сезимди чачыратып албайсыңбы? Жок, эми ойлойм, баардык нерсеге мындай өзүнүн убактысы менен көңүл бурсаң, баардык нерсе болот болуш керек деп. Мындай главный катары ушу өзүмдүн кесибимди азыр ойлоп жатам, бирок эми анда дагы кээде ойлонуп кетем да, может туура эмес нерсе кылып атамбы деген сыяктуу. Бирок эми көбүнчө ошол өзүмдүн тандаган нерсеме ишенип, ошону көздөй мындай өзүмдүн максаттарыма жеткенге аракет кылам. Бирок башкага тиги жаңы эле айтып кеткен нерселер болсо, алар жөн гана мындай бош убакытты толтурууга арналган нерселер го дейм. Ыр жазып көргөн жоксуңбу? Ыр жазып көргөн жокмун. Бирок мындай тамашалап орусча рэперлерди да көрүп калам, ошолорду мындай ошондой жаңы батл бар го. Ошондой сыяктуу нерселерди мындай кичине жазып көрдүм өз алдымча бит менен. Бирок мындай бир маанилүү нерсе ыр жазып, андай нерсе. Акыркы окуган чыгармаң же китебиң? Бир аз телефонду жакшы жерге коюп алат окшойсуң, үнүң угулбай бузулуп кетип атат. Алыксап кетип атасың. Уктуң да суроомду? Да, бир суроо бериңиз. Акыркы окуган чыгармаң деген суроо бердим да. Акыркы ошо азыр авторун эстебей койтам. Жаңы эле окуп жатам. Неме необычное мышление деген китеп. Жакшы. Эмнелер жөнүндө экен ал? Необычное мышление, аталышы аябай интриганы жаратат го дароо. Креатив жөнүндө, креатив. Бир нерсе ойлоп табуу жөнүндө да, ойлоп тапканга эмне керек? Биринчи ошо идеяң болуш керек. Андан кийин ошол идея керек. Анан ошону ал идеялар мындай дайыма оюңа поток болуп келип туруш керек деген китеп экен, ошол сыяктуу. Азыр ошо авторун эстей албай атам. Мектепте окуп жүргөндө азыр ошону жаңы баштагам. Жакшы. Мектепте жүргөндө кайсыл авторлорго көбүнчө кызыгып окудуң? Мектепте жүргөндө ошо кыргыз тилинен олимпиадага катышкандыктан ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, көбүнчө чыгармаларын окудум. Жанагындай лицеде ошо темаларын өткөн убакта ошолордун чыгармаларын окудум. Дагы башка чыгармалардан детектив окуп көрдүм, Агата Кристини, бирок мага анча жаккан жок. Ошо кыргыз жазуучу ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окудум деп айта алам. Көбүнчө ошону. Сен аябай бүгүнкү күнгө чейин кайра окусам деген китебиң же чыгармаң барбы? Тажабай кайра. Мен деген немени окугум келет. Тажабай эмес, мен
ошо окубай койгом да, эмнеге баардыгы окуп атканда мен окубай койгом, сынган курсту окубай койгом, ошону окуп чыгам деген максатым бар. Жакшы, 11 класста, 11 класста ошо мен ошондо окугам эмесмин. Жакшы. Кантип утуп кеттиң экен, ошондо мен окуткан болушум керек, биринчи шеректе. Жок. Анда башка агай окутса керек, Сүйүн агай окуса керек вроде. Ал кийинкисинде, бирок мен Айтматовду Ошо мен окуткан болушум керек биринчи шеректин окутуп ичинде. аткан убакта. Ооба, Биринчи Айтматовду шеректе сиз мен. окуткансыз. Айтматов сенин түшүнүгүндө ким? Мисалы үчүн азыр биз айтып жүрөбүз, Казакстанды бүткүл дүйнөгө таанытып атат, Димаш кандай мыкты деңгээлде Ооба. таанытып атат. Ал эми биз болсо Айтматовду айтып жүрөбүз, айма бетке басып жүрөбүз, бирок бул ошол баягы советтик доордо жаралган уникалдуу, феноменалдуу инсан да. Анан бүгүнкү доордо азыркыга чейин ал деңгээлде инсан Кыргыздан чыга элек да. Деги эле сенин түшүнүгүңдө Айтматов ким? Ошол Айтматов абдан бул баардык ошо дүйнөгө таанылган жазуучу. Бул жакта жүргөндө дагы таанышат турбайбы? Мен мурда ошо окуп атканда андай ошо бүт дүйнөгө таанылган дегенде ойлочумун да, мындай анча көңүл бөлчү эмесмин ал нерсесиндечи. Бул жакта жүргөндө ошо бир немем бар, досум бар бул жакта. Ошол журналистика ошол тарапта окуйт да. Анан ошону бул жакта иштеген профессор ошого ошол Айтматов жөнүндө айтып бериптир да. Ушундай силердин сен кыргызсыңбы, сен ушундай Айтматов деген жазуучу бар, ошонун кайсы чыгармасын эле, ушу бир чыгармасынын атын айткан, ошону окугам, абдан жакшы таасир алгам. Бул мындай дүйнөлүк классика болчу чыгармалардын бири экен деп ошентип айтып бериптир. Анан ал ошо баарыбызга айтып бергенде, ушу профессор Айтматовду билет экен депчи. Ал негизи өзү дагы ошол адабиятчы эмес, башка эле профессор болчу, башка эле нерсе боюнча. Ошондо дагы ынандым. Башка ошо бул жакта дагы немелер болуп турат. Былтыр биз барган эмеспиз, бирок ошо Левкоша деген шаарда, ошо Кипрдун борбору. Ал жакта ошо кыргыз студенттер ошо Айтматов жумалыгын өткөрүп, элге ошондой таанытышкан. Анан көп ошол немелер да билет экен да, ошо СНГда көп мамлекеттин өкүлдөрү ошо билет Айтматов жөнүндө. Билет, ооба, билиши чын эле ошондой. Мен кээде өзүм да ойлоп кетем, биз Айтматовду жакшы тааный албай атабыз деп да. Демек, биз өзүбүздөн чыккан инсанга, мисалы үчүн, жакшы мамиле кыла албай жатабызбы? Ушул тарабынан ойлонуп көрдүңбү бир? Антип дагы айтсак болот, анткени ошо биз азыркы могу жаңы ошо миллениалдар деп коет го, ошо 2000 жылдан өйдөнгү адамдар азыр уже китеп окуганга көп кызыкпайт деп айтсам туура болобу, кызыкпайт деп деле айта берейин. Ошо кызыкпайт да, анткени азыр ошондой смартфон, телефон, алар мындай көбүнчө нерселерди ошол башка жактан алганга азыр ушундай неметип калды да, адамдарга сиңип калды башка жерден алуу информацияларды. Анан ошол китеп окуу, ушундай сыяктуу нерселер мындай арткы планга кетип калды. Ошондуктан азыр көп адамдар ошо Айтматовду уже тааныбай баштады го деп ойлойм. Биздин ошо Кыргызстандагы жаштар. Бул мындай, биз мисалы үчүн мен көп сабак берип атканда да мисал кылам. 81 миллиондой дүйнөдө цыгандар бар экен, ал биз болсо 6 миллионбуз, бирок ошол эле учурда мамлекетибиз, эгемендүүлүгүбүз, кастаралай турган символикаларыбыз, деги эле наркы населебиз, үрп адаттарыбыз баары бар да. Биз бирок баягы күндөн күнгө ушул тил жаатында болобу, маданият жаатында болобу, нарк жаатында болобу артка кеткендей сезилет да кээ бир учурда. Биз ушул нерселерди кантип кайра толуктай алабыз? Ушул кемчиликтерди кантип биз жое алабыз? Сен мындай кээде ойлонуп каласың. Бул жөнүндө чынын айтсам, азыр сиз айткандан кийин азыр мындай ой кетти да.
негизи бардык дүйнө эле мындай өнүгүп жатпай, бардык ошо азыр жаштар жаңы бузулуп баратат деген сыяктуу баары ошондой немеде айтып жатышат, мындай маанидечи. Бунун себеби ошо технологиянын өнүгүшүгө деп ойлойм. Анткени бир нерсени окугандан көрө кээ бир адамдарга ошондой уккан же көргөн кызыктуу да. Анан менин оюмча ушул нерселерди сактап калуу үчүн ошо жаңы чыгып келаткан нерсеге интеграция кылсак да туура болобу. Мисалы Айтматов боюнча бир Инстаграмдан мисалы бир баракча ачып, андай азыр жок барбы билбейм, может жок. Ошондой нерсе ачып, ошого мисалы азыр популярный болуп кетет го баракчаларчы. Может ошо Айтматовдун бир мындай айткан сөздөрү сыяктуу нерсени ошо Инстаграмга бир паблик ачып, ошол жака киргизсе болчу. Же YouTube'дан бир неме ачып, канал ачып, ошо Айтматов жөнүндө мындай бир адамдарды чакырып сүйлөшүп, может ошол жаңы муунга кызыктуу болот. Анткени китеп монтип окуганда мындай переутомление деп коет го, тажап кетесиң го. Ошондой болуп, анан аларга мындай башка нерселер кызыктуу көрүнүп, ошондой болуп жаткандыктан ошолорду мындай ошо жаңы чыгып келе жаткан нерсеге мындай интеграция кылсак, может мүмкүн ошол адамдарга да жакшы жетеби деп да ойлоп кетем. Ойлоп көрсөк болот. Эми кайсы бирден эле философиялык суроолорго кетели, көчөлү. Биз адамга эч нерсе жетпейт деп жүрөбүз. Адам качан канааттанып, качан гана жан дүйнөсү тынч алганда же болбосо тынчтанганда, руханий жактан баардык төрт тарабы келишип турганда дейт да. Мына ушул түшүнүктөр өзүнө эмнелерди камтыйт деп ойлойсуң сен? Качан адамдын жан дүйнөсү бир калыпта канааттандырарлык абалда болот деген ойлор келеби? Менин оюмча адам ошо жашоосу канааттандырарлык мындай абалга келип калат дейсизби? Эми мындай нерсе болсо туура эмес го деп ойлойм. Анткени адам дайыма мындай бир нерсенин үстүнөн жүрүш керек деп ойлойм да. Анткени баары бир адамдын өзүнүн мындай табиятынан ушундай да. Баары мындай бир нерсеге тойбойт. Мисалы бир нерсеси болсо дагы болсун дейт. Мисалы башка жака кетсе дагы бул жактан да башка жака кетсин дейт. Если жаңы телефон алса, мындан да жакшы болсун дейт. Бул закон ченемдүү көрүнүш болуш керек. Анан ошо өмүрдү өткүчө эле адамдар ушинтип жүрүп өтөт болуш керек деп ойлойм да. Бир нерсенин үстүнөн жүрүп, бир нерсени мындай жакшыраак кылуу үчүн максатында жүрүп. Ошондой. Демек, өмүр бою адам тойбой өтөт деп атасың да ошондо, э? Эмнеге тойбой өтөт мисалы үчүн? Жок, туура эле ойду айттың бул жерде. Жашоого тойбойдо, тирүүлүктүн чыныгы бир бакытына, мисалы көчөгө чыгып эле бир баягы Армстронгдун ырлары барго, чыга калып куштардын сайраганын, иттердин үрүп атканын уккан, ошондой бир кандай бакыт деп жөнөкөй турмуш сонун баяндап берет эмеспи, ошол сыяктуу да. Эми жакшы, мынакей жашап атабыз, адамбыз, бири бирибиз менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан эмне үчүн жашаганыбызды кайсы бир деңгээлде билебиз, ата энебиз бар, аларга жакшы мамиле кылышыбыз керек дейбиз, э? Бирок биз белгилүү бир деңгээлде бири-бирибизге тирүү өрнөк болуп атпайбызбы, э? Жакшы жүрүшүбүз менен үлгү болушубуз керек, өрнөк болушубуз керек деп атабыз. Бирок дагы масштабтуу деңгээлде биз кандай бир үлгү, өрнөк жасай турган иш жасай алабыз мындай адам катары? Чыныгы адам. Өзүнүн жүрүш-турушунан башкабы? Оор суроо экен. Өзүнүн жүрүш-турушунан башка мүмкүн бир өтө бир таанымал адам болуп, анан может дүйнөгө өзүңдүн мындай жүрүш-турушуңду ушундай адам болуш керек деген сыяктуу нерсени көрсөтө алышы мүмкүн. Андан башка. Анткени жөн эле адам, жакшы адам болуп жүргөндө эң көп болсо могу өзүңдүн окружение, өзүң чөйрөңдөгү адамдарга
мындай ушундай адам болуш керек деген нерсени үйрөтө аласың. Ал эми мындай бир жок эле дегенде бир район сыяктуу бир адамдардын мындай оюн өзгөртө ала турган адам болсоң абдан жакшы болот болуш керек. Ошолордун оюна мындай өзүңдүн таасириңди бере ала турган адам болсоң. Ошол сыяктуу жылдын адамы же болбосо бир доордун адамы болгуң келеби? Сен мындай кыялданасыңбы? Эми кыялдар деле жок эмес. Кээде мындай отуруп эми бул деле ушундай адам, бул деле ушундай нерсе жетти, биз деле жете алабыз деген ойлор кетет. Бирок буга деген ошол көп ошол жанагындай мисалы Билл Гейтс ошолордон айтса, өзүлөрү айтышат экен да, мен типа буга удача да керек депчи, ийгилик да керек деп. Мындай только өзүң аябай жакшы иштеп жүрө берсең, мисалы эч ким аны байкабай деле коюшу мүмкүн да, аны мындай тагдыр деп коебуз го, мындай стечение обстоятельств. Ошол нерселер да туура келип, анан ошондой өтө бир жакшы энеге өзүңдүн эмеңди, өзүңдүн оюңду бардык көп адамдарга жеткире турган адам болуп калыптанышың да мүмкүн болсо керек. Эми жеңилирээк суроолорго кетели, бир аз демди басып дегендей. Кимдерди угасың? Кайсыл жанрдагы музыканын тыңдоочуларынын катарын толуктайсың? Мен негизи өзүм меломанмын. Бардык нерселерди угам. Рок да угуп көргөм, металл жанагындай жөн эле мындай электроника жөн эле музыка болупчу. Ошондой нерселерди угам кээ бирде. Бирок азыркы убакта ошол МКС деген паблик бар го Инстаграмда, ошолордун бир жакшы бир долбоору чыкты, Ыркесе деген. Ошол Телеграмдан канал ачып, азыр ошол жерде азыркы плейлистим ошол жактагы музыкаларды айтам. Акыркы уккан музыкам да ошол кыргызча ошол жерде. Эмне деген ыры? Вроде Оман сагынам. Ооба. Мусабаев. Туура айтып атасың. Ома ошондордон чыккан. Жакшы. Анда ушул жерден биздин көрүүчүлөргө бир шиңгил таштабый? Обонду созгондой. Анан маегибизди дагы улайлы. Бул жакта азыр кошуналарым бар, 2 башка комнатада. Тоскоолдук жаратасың азыр, Ошо тоскоолдук жаратып калышым да мүмкүн деген ойдомун. Үнүңдү аябай бийик чыгарып ийесиңби? Мындай средний ортоңку тондордоп көрбөйсүңбү? Акырында ошо сагынамдан бир куплеттерди берейин. Сагынам гана сени, ой, ойлону, самадым гана сени кадырым, кайсы эле гана күнү ай кезиген, жүрөктүн гана күйгөнү жалыным, ай жалыным. Бали деп коелу бул жерде, албетте. Жакшы. Негизгиси ушул сагынуу, ушул сыяктуу аздек сезимдер ар бир адамда боло жүрүш керек, жана дагы болсо уланыш керек деген жакшы ниет менен биз дагы да болсо улантабыз. Эми биз дагы бир темага кетели. Сен азыр Кипрде жүрөсүң, анан Кыргызстан. Экөөнүн өтө эми айырмасы чоң, бирок негизги бир айырмачылыктарын бизге айтып берсең абдан жакшы болот эле да. Ал жакта жашоонун айырмачылыктарын. Эң негизгиси мен ошо былтыр сизге экөөбүз WhatsApp'тан жазышып жатканда да айткан, ошо жанагы убакыт боюнча депчи. Бирок азыр кайра ойлоп көрсөм, дагы бир нерсеси бар экен. Бул жактагы адамдар бактылуу экен да. Жыргап жүрүшөт экен, жайдары жүрүшөт экен. Ойлоп көрсөңчү, баары күлүп, тамам түрктөр го бул жакта, анан баары тамам макул деп баары бири-бирине күлүп сүйлөп ушинтип жүргөнүн байкадым. Былтыр жүргөндө аны ушуну байкап аптырмын. Кыргызстанда адамдар баардыгы кабагын тийип, баары бири-бирине азыр урушуучудай болуп жүрүшөт. Ошол нерсени байкадым мен. Бул жакта адамдар баары жайдары жүрүшөт экен.
эң негизги айырмачылыгы ошол. Жакшы. Окшоштуктарчы? Окшоштуктар биз ошо түрк элдеринин канында барбы же ошо биз да кыргыздар жалкообуз деп коебуз го. Жалкообуз деп. Булар да ошондой жалкоолук сапаттарды откладывать этип коюу сыяктуу нерселерде бар экен. Бирок эми аябай жаман деп айтпайм, бирок ушундай нерселерди мындай байкап калдым да. Ошо өзүм бир иштеримди бүтүрүп жүргөн убактарда. Кудай буюрса бул интервьюну ата энеңде көрүп калышы мүмкүн да. Негизи биз ата энелерибиздин жанында бир ичибизден айткан сонун бир сөздөрдү айта албай калабыз да. Сен азыр учурдан пайдаланып эмнелерди айткың келет ата энеңе? Мен ата энеме ошо аябай ыраазымын. Анткени өзүлөрү ушу мендей убагымдагы көрбөгөн нерсени мен азыр көрүп жатам. Ошого бүт аракеттерин кылышты. Ошо мындай мен ошо кийин ойлойм, ошо өзүм бүт нерсени эмнени да кылсам ошонун баарын ата энем үчүн жасайм деп ойлойм. Анткени бүт ошо башынан баштап мен ошо тарбиялап, лицейде окутуп, мисалы өзүм мүмкүн ошол убакта мага ошо лицейде ошондо окутканга бир каражат табам деп атып, мисалы өзүнө жаккан бир нерседен баш тартып койгон мүмкүн. Мага айткан эмес анычы. Ошол нерселерди ойлондум да бул жакта жүргөндө. Мүмкүн азыр ошо бул жакта жүргөндө мисалы мага тамак ашыма бир нерсе акча салып атканда мүмкүн ошол нерсеге өзү да мындай адамдын ичинде болот го мындай бир ойлоручу. Ушуну мындай кылам депчи. Может ошондой нерселерди болгон, бирок ошонусун да мындай четке алып, мени ошо биринчи планга коюп, ошондой нерсесине абдан ыраазымын да, анткени ошо бардык аракетин жумшагандарына. Жакшы. Албетте биз ата энебиз менен сырдашкан учурлар болот, мындай өзгөчө сырдашкан учурларды азыр мындай көз алдыңа элестетесиң, мисалы үчүн окууга кетип атканда өзгөчө ушул сен чет өлкөгө бара атасың деп, ошондо атаң кандай кеңештерин айтты эле? Атам мага неме деп айткан? Сага ушу ишенебиз биз. Сен мындай бизди уят кылбайсың экен, мындай мен көз элестетем. Мен ошону билем, ошон үчүн сени ошо жөн эле жиберген жокмун. Мен сага ишенгеним үчүн ошол жака жиберип жатам деп айткан. Ошонусу дайыма мындай. Дайыма да WhatsApp'тан да жазып айтып турат. Жакшы окуу, биз сага ошо ишенебиз. Сен ошо мындай жакшы адам болоруңа ишенебиз деп ошентип жазып да турат. Ошол. Кесип тандооңдо ата энең роль ойнодубу? Кээ бирлер болсо атайын мажбурлап мына могул жака барышың керек, ушул факультетти тандашың керек деген сыяктуу болот го, бирок анда сенде кандай болду ал жагдайда? Мага эми кеңеш беришкен, сен ушул математика, ушул физика сабактарды жакшы окуйсуң, мындай техникалык кесип алсаң сага ошол туура келет болуш керек деп мындай кеңеш берген, бирок эми өтө чоң мажбурлап деп такыр айта албайм. Бирок ошондой кеңешин берген. Ошол кесипти тандасаң туура болот го деп. Жакшы. Эң негизгиси ушул эне атаңдын сага койгон, сага сен үчүн жумшалган инвестициясын аягында актап чыгышыңа тилектешмин. Эң аягында албетте кыска нуска суроолор менен жыйынтыктай берели. Мүмкүн болушунча өзүң сен дагы мындай кыска нуска жооптор менен сөзсүз жооп бересиң деген үмүт менен анда баштадык. 5-10 жылдан кийин өзүңдү кандай элестетесиң? 5-10 жылдан кийин өзүм дагы эле ошол бир нерсенин үстүндө изденүүдө жүргөндөй кылып элестетем. Дагы эле ошо өзүмдүн мындай азыр өзүмдө бар нерселерди дагы өнүктүргөнгө аракет кылып жүргөнгө элестетем. Анан мүмкүн ошол ата энеме уже жардам берип кала турган деңгээлге жетем деп элестетем. Кайра жаралуу мүмкүнчүлүгү берилсе, ушул дастан болуп эле төрөлөт белең же кандай? Ооба.
если кайра дастан болуп тура берет. Мен ушундай нерселерге вообще мындай ойлонгонго неметпейм да. Ойлонбойм. Кээде оюма келет жанагындай интервьюларды көрүп атканда да айтышат го, кайсыл жаш кезиңдин кайсыл убагына барат элең деп ушундай сыяктуу суроолор болот. Ошондой суроолор мага вообще жакпайт. Эч жагына барбайт болчумун мындай жалаң алдык. Кино менен жашоонун канчалык окшоштугу бар? Мен ошо кээ бирде документальный кинолорду көрүп калам, анан документальный кино деген ошо жашоодон эле бүт толугу менен сразу алынып койгон го. Ал эми мындай азыркы убакта кино аябай көп чыгып кетти, анан бир 50% окшоштугу бар, жарым окшош, жарым окшош эмес. Жакшы. Бир күнгө Бишкектин мэри кылып сени шайласа, эмнелерди өзгөртмөксүң? Эң биринчи Бишкектен мен деген Бир күн эле убактың бар да. ойлонуп турам. Бир күн эле убакта. Деген мен деген көбүнчө жанагындай проекттерге кол коймокмун, чоң этаж үйлөр курулуу боюнча. Курулсун деп, Ооба, чоң мындай бийик кабаттуу үйлөр курулуп, мындай шаар жөн эле кеңейип баратат го, кичинекей үйлөр болупчу. Новостройкалар. Ошолордун ордуна бир мындай бийик кабаттуу үйлөр курулуп, анан ошондой сыяктуу нерсе кол коймокмун. Шаарды мындай сулуу, бирок мындай компактный кылган. Бүгүнкү техниканын доорунда ар кандай химикаттар аралашкан ушундай продукциялар менен биз азыктанып аткан учурда адам ден соолугуна кантип кам көрө алат? Адам ден соолугуна биринчиден ошол өзү мисалы жаңы бир машина алса, жаңы алганга аракет кылса жакшы болот болуш керек. Мындай жаман нерсени бөлүп чыкпаган, биринчи ошо өзүнөн баштап, өзү башка адамдарга зыян келтирбейм деп ойлосо, может башка адамдар да ошентип, баардык адамдар ошентип ойлосо, ошондо туура болот го дейм. Мен ушул кошунама зыян келтирбесем деп ойлосом. Жакшы. Абдан жакшы. Менимче ушул 1 саат аралыгында абдан жакшы ойлор айтылды. Көп нерсени эске түшүрдүң, айрым учурларда бир аз тайсалдап эмне десем деген учурларың болду. Эми өзүң кортундулап жыйынтыктасаң болот аягында. Эмнелерди көкүрөгүңдө чыкпай айта албай калды, ошолордун баарын айтып. Күтүлбөгөн суроолор болуп кетти, кээ бир жерде мындай. Вообще өзүм ойлонуп көрбөгөн суроолор болуп кетти да, анан ошондо мындай кантип жооп берем деп ошентип ойлонуп кеттим. Ал эми бүгүнкү ошо эфир жөнүндө айтсам аябай жакшы болду. Бүгүнкү маек абдан жакшы болду. Мен жана башында айттым го, жана Пүцкө берген адамдардын сүйлөгөнү, ошого суроолору абдан жагат депчи. Ошонун деңгээлиндеги суроолор болду деп толук айта алам. Анткени абдан жакшы мен мындай мынчалык масштабтуу болот деп анча ойлогон эмесмин да. Ошол кайрылуум болсо, ошо баардыгыбыз өзүбүздүн ошо максаттарыбызга жеткенге аракет кылыш керек. Анткени ошо мындай максатсыз жашабаш керек. Деген ошо мекенибизди өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Мындай башка адамдарга таанытканга, эгерде ошо мамлекет өнүккөн болсо, ошол жерде жашаган адамдардын да жашоосу өнүгөт да. Мисалы мамлекет бай болсо, адамдар да бай болот деген сыяктуу ошо мамлекетти өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Ар бир адам ошо өзүн өнүктүрүп, мындай жаңы нерселерди ойлоп таап, өзүнүн ишин жакшы аткарса, ошо мамлекет да өнүгөт деген ишеничтемин. Ошо азыр чет жерде жүргөндө ошо көбүнчө ошо Кыргызстан деле мындай эмне болсо да мындай бир күндө бир сөзсүз бир жолу ойлонуп көрөсүң да, блин, мындай Кыргызстанда деле ушундай нерсе болсо болмок деген сыяктуу нерселер оюңа келет. Анан ошол ар бирибиз ата энебизди сыйлап, мамлекетибизге да бир салым кошучу инсандардан болушубузга тилектешмин. Мен да бүгүн интервьюну баягы алып барып атып, буга чейин мен көп сүйлөчүмүн, бирок бүгүнкү интервьюдан мен көп уктум. Сени угуп эле олтурдум. Демек бул да табияты бөлөкчө, башкача бир структурадагы болгон интервью болду. Демек мындан кийин дагы
ушундай бир терең ойлоруң менен, салмактуу ой жүгүртүүң менен жалпы жигиттер коомуна дейбизби, жалпы баардык адамзатына үлгү болушуңа тилектешмин. Мен дагы эң негизгиси Кудай таала ден соолук берген болсун. Калганын баары болот. Мен абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Эң аягында ыраазычылыгымды билдирем ушул Мен да кубанычтамын. маекке макул болуп, менин ушул каналымдын өсүшүнө кайсы бир деңгээлде бул адамдардын албетте аң сезимине жакшы бир деңгээлде жаңылануу жасайын деген ушундай тилек бар болчу, ошого тилектеш болгонуңа мен чын ниеттен ыраазычылыгымды билдирем деп бүгүнкү биздин маегибизди жыйынтыктай берели анда. Макул, сизге да чоң рахмат агай чакырганыңызга маекке.